Kutuluğu, beyişke giriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din артынан erçegenge Allah Taala buyruk berген. Андыктан тугандар, ким бактылуу болгонду кааласа, бактылуулукту кааласа, пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчиси. Байыбы, бийиби, эркеги, аялы, жашы айырмасы жок. Пайгамбар бардыгына пайгамбар. 100ге чыкканга дагы пайгамбар, 1ге чыкканга дагы пайгамбар. Өзүнүн доорунда дагы пайгамбар, кыямат күнүгө чейин келе турган инсанга пайгамбар. Арапка дагы, араб эмесине дагы, соодагерине, дыйканчысына айырмасы жок, эркек аял. Баарына пайгамбар, баарына жол башчы, баарына үлгү, баарына өрнөк, баарын куткаруу үчүн келген. Момундардын өзүнө жанынан дагы жакыныраак, жанынан дагы боорукерлик, ааламга райым болуп, адамзатка мугалим болуп келген. Кыямат күнүндө шафаат кылуучу. Алланын эң жакыны, эң сүйкүндүүсү, эң билимдүү, эң данышман, эң жомарт, эң батыр. Бардык улуу сыпаттар пайгамбарыбызда. Эң жогорку деңгээлде адилеттүүлүк, Аллаху акбар. Чынчылдык, акыйкат, боорукерлик, кечиримдүүлүк жогорку деңгээлде. Ошон үчүн кыямат күнүгө чейин келе турган инсанга Алла Таала пайгамбарыбызды үлгү кылып атат да. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Силер үчүн Мухаммад алейхиссаламда эң кооз өрнөк бар мына. Эң кооз өрнөк, эң чырайлуу үлгү, кереметтүү кулук мүнөз. Эмне дегенди үйрөттү бизге? Жашоону. Таза жашоону үйрөтүп кетти. Пакиза жашоону үйрөтүп кетти. Уяттуу жашоону үйрөтүп кетти. Таквалуу жашоону үйрөтүп кетти. Ынтымактуу жашоону үйрөтүп кетти. Жөнөкөй жашоону үйрөтүп кетти. Райымдуу жашоону үйрөтүп кетти. Нурлуу жашоону үйрөтүп кетти. Шайтандабай, кутурбай, бири-бирибизге зулумдук кылбай, татыктуу жашоо, күнөө кылбаган жашоону үйрөтүп кетти да. Кантип күнөөдөн сактанып жашаш керек? Кантип күнөөнү ташташ керек? Ушундай таза жашоо таштап кетти тууган. Таза жашоону үйрөтүп кетти. Угуп алыңыз. Ким бактылуулукту кааласа, пайгамбарыбыздын этегин бекем кармасын. Пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчисин. Мен кааласам, мен, сиз кааласаңыз сиз. Ата-энебиз кааласа, ата-энебизге да ошол жол. Бир туугандарыбызга да ошол жол. Бала чакабызга да ошол жол. Элибизге да ошол жол. Бүткүл адамзатка ошол жол. Бактылуулук пайгамбарыбыздан ажырабайт. Кандай? Балдан таттуулук ажырабагандай. Сүттөн актык ажырабагандай. Ажыратса болобу? Сүттөн сүт бар го, сүт. Акты ажыратып көрсөтүнчү мага. Бал бар го, бал. Мёд. Асал. Ошодон таттуулукту ажыратып бир көрсөтүнчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунан бактылуулукту ажыратып болбойт. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам таалимине кулак салайлы. Айтканына ишенейли. Чакырганына лаббай, бергенин алайлы, тыйганынан тыйлайлы. Насаатын кабыл алайлы. Аллахым баарыбызга пайгамбарыбыздын мухаббатын насип кылсын. Пайгамбардын шариятына жашап, өмүр өткөргөнгө жардам берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн тириткен, сүннөтүн тиритүүчүлөрдөн кылсын. Пайгамбарыбыздын ар бир сүннөтүн тириткенге аракет кылайлы туугандар. Жашоого алып келейли. Болмойсуздар, чачтан тартып тырмакка чейин.
Пайгамбар сүннөтүн изилдейли, тактайлы, табайлы, анан амал кылайлы, Алладан жардам сурайлы, жашообузга адаттандыртып, бекемдеп, сыпат кылып алайлы, башкалар менен бөлүшүп аны айтайлы, жаяйлы аламга. Адамзаттын мырзасын, жашоосун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сыфату ахлил махшар. Өткөнкү сабакта айттык эле, өлгөндөн кийин тирилүү кандай болот? Кантип тирилет адам? Алла кантип тирилтет? Бүгүн ошол махшар майданында кабырдан тирилип Алланын алдына эсеп китепке барганда ошол жердегилердин сыпаттары кандай? Имам Бухари, Имам Муслим рахимахумулло Айша энебизден риваят кылат. Разияллаху анха энебиз мындай дейт, пайгамбарыбыздан укканын айтат. Юхшарун нас йаумал кияма хуфатан уратан гурлан. Пайгамбарыбыздын хадиси бу. Алла пайгамбарыбызга айтты, пайгамбарыбыз бизге айтты. Айша энебиз бизге айтып берип атат, кыямат күнү адамдар бардыгы жылаңай бут, жылаңач, кийимсиз жана сүннөткө отургузулбаган абалда тирилет деди. Бу дүйнөгө келгенде деле эч ким наски кийип келген эмес, эч ким турса кийип келген эмес. Кеткенде деле ушулардын баарын чечип туруп, анан жууп, анан кетиребиз. Бирибизди ошентип кетирип атпайбызбы? Эми кыямат күнү Алла Таалам кабырдан кайра тирилткенде кудум ошондой. Жылаңайлак, жылаңач денеде кийим болбойт. Сүннөткө отургузулбаган, горла. Тилтебиз. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. Пайгамбарыбыз ушинтип айтканда, жылаңач тирилет деп атканда, Айша энебиз суроо берди. О Алланын элчиси, эркектер, аялдар бардыгы тирилсе, бири-бирин карап кандай болот бул? Эми атаң бар, апаң бар. Бала чакаң бар. Эркек аялдар кантип бардыгы тирилсе кандай болот? Суроо берди энебиз. Факала саллаллаху алейхи ва саллям, я Айша, пайгамбарыбыз айтты, о Айша, ал-амру ашадду мин ан-янзура ба'духум иля ба'д. Бири-бирин караган тиякта турсун, ал жакта мамиле мындан катуураак деп. Бир мисал. Бир адам жан чыгарганга бир эле мүнөт калды. Ошол бир телефон караганга, бир жакты карап бирөө менен сүйлөшкөнгө абалы жетеби? Чемеси жетеби? Духу жетеби ошого? Бир эле мүнөт калды жан чыгат. Бул жан чыган чыйпука тияк андан да катуу. Дозок менен бейиш алдына алып келип койгондо, адам өзүнүн ахиретин ага чейин эле уже кабырда канча туруп койду. Бири-бирин карай турган учур эмес деди ал. Даже мээңе келбейт экен да. Даже мээңе. Оюңа даже келбейт экен, бири-бирин карай турган каякта болсун. Мен каяка барам деген пикир, гам адамды басып калат да. Мен не болом деди. Насаи шарифте келет, кудум эле ошол риваятта Айша энебиз сураганда пайгамбарыбыз жооп берген. Айша энебиз мындай деп сураган: "Фа кайфа бил аурат?" Уяктуу жерлер кандай болот анда? Эркек, аял бардыгы жылаңач тирилсе. Пайгамбарыбыз айтты: "Факала саллаллаху алейхи ва саллям: "Ликулли имриин минхум йаума идин ша'ну югли." Ар бир адамга ушундай бир кайгы басат, ал кайгы бардыгын унутуруп коет аны. Ошону ар бир адам ошондой шаан. Жөнөкөй эмес. Yani kандай ар бир адам өзүнүн абалы менен алек болуп калат. Шааны югни, ар бир адам өзүнүн абалы менен алек болуп калат.
Biri tiyakta qarap, süйлöşüp qaraganda. Allah'ım barımızı saklasın. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet kılat. Tuhşaruna hufatan uratan gurlan. Kıyamet günü tirilesinger degen eken Peygamberimiz. Жылаңач, жылаңайлак, сүннөткө тургузулбаган. Ошондо бир аял сураган экен. Кээ-бири уяктуу жерин көрбөйм. Пайгамбарыбыз айткан экен ага да, паланча, ар бир адам өзүнүн абалы менен, өзүнүн кайгысы менен, өзүнүн кайгысына батып элек болуп калат ал. Алымдарыбыз айтат, гурлан дейт, сүннөткө отургузулбаган. Азыр баарыбыз сүннөткө отургузган адамдарбыз. Ошол демек сүннөткө отургузулган мүчөнү дөм бери Алла кайра тирилтип койт экен. Айткан, чачын дагы, тишин дагы, денедеги канча бирөөнүн бир колу кесилип кетти эле бир жака көмүп койгон, путу кесилген тияка көмүп койгон. Токто, ошолордун бардыгы менен алып келтирүү. Эчтекеси калбайт эч жакта. Толугу менен. Кулагы кесилип калган болсо, көзү чыгып кеткен болсо, толугу менен кандай бу дүйнөдө Алла жаратса, кудду ошондой кылып толугу менен жаратат. Muslim şerifte gelip İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu bizge nasihat aytıp, hutba aytıp durdu deydi. O toşonda o şu sözde ayttı deydi. Ya yuhannas, ey adamlar, innakum tuhşaruna ilallahi ta'ala hufatan, uratan, gurla. Ey adamlar, sizler bağırınlar Allah Teala'ga, tirilip barasınlar, жылаңач, жылаңайлак, сүннөткө отургузулбаган абалда. Summa qara, keyin Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in ulu ayatını okudu. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan aleyna inna kunna fa'ilin. Allah Teala Kur'an'da aytat, sizlerdi biz algaç kanday jaratsak, xuddi ошондой кылып кайтарабыз. Kama bada'na awwala khalqin. Birinci jaralуда kандай biz sizlerdi başladık ele, nu'idu xuddi ошого кайра кайтарып алабыз. Wa'dan aleyna, bu bizden vadabız dedi Allah. Çirip ketdi, örtölüp ketdi, ağıp ketdi. Allah'ın aldığında hiçbir nese kayıp olmayıp. Hiçbirisi. Adam sizge bizge gözünüzge kayıp oluşu mümkün. Yürü titrep ketdi, basıp kaldı. Çöküp ketip tapmaya kaldı. Pittin içine girip ketdi. Akulanın içine girip ketdi. Karışkır, arslanın içine girip ketdi. Allah Teala gayra bastana ötetkenge eselep kadır zat. Jönelen gayrım orundatıp koyuyor. Allah'ın aldığında hiç kim kayıp olmayıp. La yakhfa aleyh. Allah Teala'dan la yakhfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis sema ve huves semiyul alim. Yer men asmanda Allah Teala'dan bir da kıpı nerse jaşırın bolmaydı. Kayıp olmaydı. İnne kunna fa'ilin. Allah aytadi. Elbette biz bunu kılıçuğuz deydi. Kança azır yıl öttü, mingdegen yıldan beri jatışat kavurda. Oşulardın bardığın Allah subhanahu wa ta'ala barı diriltetken. Biz de kaçan ketebiz, Kuday bilir. Allah Teala bundan bardığı yaşayacak. 8 milyar yaşap atat mı? Yaşap, da kança bala çaka oluruz, kanday olur, ne olur. Kıyamet Allah bilir, bırak öte jakın. Bu'istu ana ve sa'atu kahatayn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken, men jana kıyamet ekөөбүз мына эки манжа сөөмөй ортоңку манжа ушундай жакын келгенбиз dedi. Пайгамбарыбыз менен кыямат жакын келип. Пайгамбарыбыздын келгенине канча жыл болду? 1437 жыл дүйнөдөн өткөнүнө. Пайгамбарыбыз айтты, ошондой чогуу келгенбиз dedi. Жакын.
Пайгамбарыбыздын дүйнөгө келүүсү туган бул кыяматтын эң улуу белгиси. Башталышынын белгиси мына. Ошого жакындап кетип атабыз. Се пайгамбарга чейин 124 миң пайгамбар келди. Азы көп 120 миң, акыйкатын Алла билет, болжолду. Ошончо миң пайгамбар келип кетти. Алар анча-мынчалары ол 1000 жылдан жашаган. Нух пайгамбардын даваты эле 950 жыл. Дават эле 950 жыл түнү күнү дават бердим дейт. Түнү күнү Аллага чакырды, 950 жыл. Аллага чакырган пайгамбарлардын иши, сахабалардын иши, улуу асыл заттардын иши. Ошон үчүн жараткан Аллага чакыра берейли. Алла Кур'анда айтып койгон: "Ва ман ахсану кавлан мимман да'a ила Аллах ва амила салихан ва кала иннани минал муслимин." Аллага чакырган адамдын сөзүнөн да чырайлуу сөз барбы аламда? Жок. Аллага чакырган, Аллага даават кылган, өзүнө чакырбайт, дүйнөгө чакыр, башкага эмес. Жок. Бир аламдын кожоюну, жаратуучусу Аллага чакырган. Өзү жакшы амалдарды да кылган. Жана жөнөкөй эле мусулмандардын катарында сезген. Ушул адамдын сөзүнөн чырайлуу сөз аламда жок. Ушул адамдын дининен чырайлуу дин аламда жок. Ошон үчүн 3 ишти кылайлы. Аллага чакырайлы. Жакшы амалды кылайлы. Аллага чакырып жакшы амалды кылып атканда шайтан бизди көтөрөт. Текеберликке алып барат. Башкаларды басмырт, башкаларды кемсинтип, башкалардын амалдарын төмөн сөрөгөнгө алып барат. Ошол учурда жок. Бул улуу иш, бирок мен улуу эмесмин. Мен кичинекей эле. Деп өзүн жөнөкөй мусулмандардын катарында сезген адам ушу бактылуу адам. Ala inna awwalal khalaiq yuksa yawmal qiyama İbrahim aleyhisselam. Peygamberimiz aytты. Kavardar bardıq adamzatты Allah Taala tiriltkende elestetiңiz adam atadan tartıp akırkı dünyaya gelgen adam bardığı tirilet. Kançadan? Jerdin aldığında jerdin üstünde yaşap atkandan köp da. Kança eselep köp da. Azı 8 milyar yaşap atsa jerdin aldığında bilmem kança trilyar. Bu 50-300 yılın içinde öyle de 8 milyardan degan. Ne deydi? Bardık mahlukta Allah Taala tiriltkenden keyin bar жылаңаш деп өтүп. Эң биринчи кийим İbrahim пайгамбар кеткен. İbrahim пайгамбарга кийгизилген биринчи кийим İbrahim пайгамбарга. Hadis. Ala innahu sayuja birijalin min ummati fayukhad bihim data shimal fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqul innaka la tadri ma ahdasu ba'da. Hadisin ulandısında aytıyor. Bir top kişiler gelirken men ümmetimden deyt, sol jak taraftan. Men anan alardı deyt, aytam deyt. O Rabbim, bu menin ümmetim, sahabalarım dese, ağa Peygamberimiz aytıyor, sen bilbeysin, senden keyin bular emne degen жаңылыктарды чыгарган. Sen dinini buzgulap, özlerinin oyunan bid'at, novavvedение деп коебуз го, жаңы нерселер. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşanda aytatken Allah'ın pendesi aytkan sözde aytam ve kuntu aleyhim şahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani anta kunta raqib aleyhim ve anta ala kulli şeyin şahid in tu'adibhum fa innahum ibaduk ve in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Albatta men alarga güve bolup turdum. Kaçanga çeyin aların arasında oldum. Kaçan sen meni alıp ketkenden keyin sen alarga gözömölü oldun. Albatta sen her bir nesege güvösün. Eğer de bular alarda azaptasan, senin pendelerin geçirip koysan, sen kudretli danışmansın degan.
Иса пайгамбар дуа кылат. Дуа кылган, то есть. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынаны кыямат күнү дуа кылат экен да. Иса пайгамбар өзүнүн жашоосунда тирүү кезинде өзүнө сыйындырганга жана башкаларга кылган жок, уруксат берген жок. Иса пайгамбар дүйнөдөн кеткенден кийин эми мен жооп бербейин дейт. Адамдар кимдер кылып туруп, ким сыйынды, ким кандай кылды, ага мен каяктан жооп берем. Ошон үчүн эртеги адамзат дагы Адам атадан тартып Иса пайгамбарга чейин улуу пайгамбарларга кайрылганда, кыямат күнү эсеп башталуусу үчүнчү, Иса пайгамбар ошондой айтат, риваятта келет. Мен кантип ортого түшөм? Адам баласы кайрылат Адам атага. Сизди Алла Таалам атасыз жаратты, энесиз жаратты, өзүнүн кудурети менен жаратты. Ортого түшүп бериң. Жок, түшө албайт. Нух пайгамбар, Ибрахим пайгамбар, Муса пайгамбар бардыгы. Иса пайгамбар келгенде айтат да, мен кантип ортого түшөм? Мени дүйнөдөн өткөнүмдөн кийин, бу дүйнөдөн кеткенимден кийин, мени жана апамы адамдар Кудай кылып сыйынышты. Кайсы бетим менен барам деп. Карачы. Сиздер эгер орто айтсаңар, бүгүн Мухаммад алейхиссалам гана ортого түшөлөт, башка эч ким түшө албайт. Мына ошо дуаны тугандар мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат экен ушуга. Алымдар айтышат, Ибрахим пайгамбарга кыямат күнү эң биринчи эмне үчүн кийим кийгизилет? Аввалу ман касал фуқара. Себеп Ибрахим пайгамбар эң биринчи кембагалдарга кийим кийгизген экен да. Аламда кембагалдарга эң биринчи кийим кийгизген ким экен? Ибрахим алейхиссалам. Ошон үчүн кыямат күнү буга эң биринчи кийим кийгизилет. وأول من عري في ذات الله تعالى حين ألقي في النار. Allah'ın razıçılığı üçün en birinci otqa taştalganda cırğalaştalgan İbrahim deyil. Namrut otqa taşladı o, cılаңаштaptı, gırıtkan eken. Oşon üçün oşonun urmatına en birinci buğa kiyim giygiziledi. Bel haq. Em qarata. La li annahu afdal min sayyidina. Bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan abzel, artık, jogorу turgandı sebebini emес. İbrahim Peygamber'e birinci kiyim giygizilgeni siz oylap kalmağınız. Bizim Peygamberimizden dağı İbrahim Peygamber jogorу oşekti. Yok. Bizim Peygamberimiz jogorу, büyük. Abzel, bardıq Peygamberlerden. Бирок мына жердеги айтылган алгандай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям юхшару касиян, пайгамбарыбыз кийимчен тирилет. Адам баласы бардыгы жылаңаш деп айттык го, пайгамбарыбыз кийимчен тирилет. Мухаммадур Расулуллах. Яхруджу мин кабрихи шариф би сиябихи аллати дуфина фиха. Пайгамбарыбыз шарапаттуу кабырынан тирилип чыкканда кайсы кийим менен gömülse ошол кийим менен турат. Фатакун аввалия халил фил кисва бинисбати ли халай. Ла бинисбати лаху саллаллаху алейхи ва саллям. Демек Ибрахим пайгамбар биринчи кийгизилет деген мааниси пайгамбарыбыз бул жерде эсептебегенде башка макулуктарга караганда Ибрахим пайгамбар биринчи, атак пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам андан алды. Буга күбө катары Алла Таала пайгамбарыбызга өтө улуу сый көрсөттү. Ал кандай болду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтканда гусул кылып кепиндеш маселеси козголду. Ким гусул кылат? Кантип кепиндейбиз? Кантип жаназасын окуйбуз? Ошол учурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды гусул кылып кийими бар эле да. Кандай кийимде, ошо кийимде гусул кылышкан. Сый үчүн, урмат үчүн. Абу Дауд шарифте келет, Муснад Ахмадта да келет, Хакимде келет. Абдулла ибн Зубайр разияллаху анхума айтат мынадан, Айшени өзүнөн уккан экен да. Качан сахабалар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды
гусул кылайлы деп ниет кылып алышканда кантип гусул кылабыз, кантип пайгамбарыбызды чечебиз? Кийимин. Биз өзүбүздүн өлүктөрдү кийим чечкенден кийин чечип эле кылабыз деп. Өздөрү талашып калганда Алла Таала бардыгына уйку берет дейт. Уктаганда дагы ээктеричи ондай болуп башы ылдый болуп калсын сахабалар. Бардыгына уйку берет. Бардыгына. Сумма калламаху мукаллимун мин нахиятил байт. Сахабалар уктап калганда, о үйдүн бир четинен үн чыгат экен. Неде үн чыгат экен? Ким экенин билбейт. Игсилу Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бисиябихи, Мухаммад алейхиссаламды кийиминде гусул кылат экен. Кийиминде жуун кылат экен. Ана барды отуруп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды кийиминин үстүнөн эле суу куюп анан жуушкан. 3 кийимде. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейиштин кийимин биринчи кийген Мухаммад алейхиссалам. Tirmizi şerifte gelir. Abu Hurayra razıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar. Cer jarılganda birinci tirle turgan men. Beyiştin giyimlerine birinci giyim giygen men. Ahval mevkifil haşar ve kurubatuhu aşşedide el-medide. Kıyamet gündün avalı, korkunuştu, öte oğur bolup Allah Teala ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ay. Allah ne dep gümon kılışat? Ala yadunnu. Al gümon kılıyor annahum ulaika annahum mab'uthun. Ulu günge buların, alardın adam balasının bari tirilerin. Kanday alar oylaşır? Ulu günge bütkül adamsa Allah Taala'nın aldığında tiriledir. Bu Cönököy günü emas, öte korkunçlu gün. İbni Ömer razıyallahu anh aytkan, adamlar bardık Allah'ın aldığında turuşat. Kebiri özün denesinden çıkan terine çömülüp kalan. Teri çıkat mı? Gün ısıganından arganday ola degen. İmam Ahmad rahimahullah aytar, bir adamga denesinden çıkan ter oğuzuna jügön bolup kalat degen. Hatta innal irqa la yelcemur rical al-aqwiya al-ashad. Müslim şerifte rivayet gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kıyamet günü gün bir mil geçeyin gelir. Milden iki kotarması var. Aytar, vallahi ma adri ma yani bil mil amasafatul ard am mil alladi tektahil bihil ayn. Gözgö surma koyat ko, içine muncha jıgaç olur. Oşonu da Araplar mil dep koyat. Uşuncha gelebi, je bayağı bizdeki jerde aralık var ko, 1 milde kança kilometre var? 1 kilometre 700, 800, arganda ya. Oşonçaga çeyin jakındap kalat deydi. Fayakunu nas ala kadri a'malihim fil ir. Adamlar amalına jaraşa özünün denesinden çıkan terge çömülüp kalat ekan. Gebirleri aşıqa çeyin, gebirleri tizege çeyin, gebirleri beline çeyin, gebirlerini jügön bolup kalat degan. Denesinden çıkan ter. Bunday günler turadi. Tuğanlar bir neseni жақсы düşünüp olaydı. İnsan ezelden emes, biroq tübölüktü. Жақсы düşünüp. Ezelden emes degeni, biz bayırdan beri bar emesmiz. Buna geçeyle geldik de, 90 kançançı yılı geldik, 2000 kançançı yılı geldik, 80 kançançı yılı, 70 kançançı, 60 kançançı yılı geldik. Yani en köpü bu yerden bilen, 100'e çıkan hiç kimse koşuyor hazır. Birok biz tübölükö gelgenmiz. İnsan tübölük. Denemenen can ajırayt. Birok baylanış bolot. Oşo? Allah subhanahu wa ta'ala insandı tübölük üçün jaratkan. Sınolordun barını ötkөндөн keyin çeşim çıgat je beyişke je dozok. İnsan yok. Ölüm menen jok bolup ketpeyt. Ölüm jönlü köpürü
Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө өтө турган бир көпүрө эле бул. Ошон үчүн бул дүйнөдө Алла Таалам берген өзү кыска жашоо болгон менен өтө маанилүү. Ар бир күнүбүз, ар бир саатыбыз, ар бир минута, секундабыз маанилүү. Текке кетиргенге мүмкүн эмес. Жакшы амалдарды кылып калайлы. Кур'ан-ы Карим бүгүн окудуңузбу, өзүңүзгө суроо бериңиз. Сиз мусулмансыз. Машаалла. Бүгүн зикир кылдыңызбы? Бүгүн 5 убак намаз окудуңузбу? Бүгүн дуа кылдыңызбы? Бүгүн бир садака бердиңизби? Бүгүн бирөөгө пайда жеткирдиңизби? Бүгүн күнөөдөн сактандыңызбы? Өзүңүзгө бир суроо бериңиз. Бүгүн эмне кылдым? Бүгүнкү Алла берген жашоону кандай өткөрдүм? Бүгүн ахиретке даярдандымбы? Кичине бир доля секунд ойлондумбу, ахиретим кандай болот? Бала чакамдын ахирети кандай болот? Кичине ойлондумбу, чуть-чуть. Аялыңдын ахирети, уулуңдун, кызыңдын ахирети кандай? Аллах. Бир убакыт келет, кыйкырат. Фаланчанын жаназасы дейт. Өлүптүр дейт. Мына мен бүгүн эле 5 күнгө өйдө. Кызыбыздын бир 22 жашта экен. Жаназасын окуп коюп келдик. Адам ойлой берет да өзүчө. Өзүн алдаганга аракет кыла берет экен да булчу. Бизден көп жашагандар, бизден акылдуулар, бизден байлар, бизден сулуулар, бизден күчтүүлөр бардыгы жердин алдында. Сен мен эч ким эмеспиз. Эч ким эмес. Мисалы, эң жашыбыз канча? Бул жерде отургандар мүмкүн 14 жашар, же 15 жашар. Андан 10 жашарлар барбы жокпу кабырстанда? Же просто айтып атам да. Кийимдер гана тиякта. Тамаша эмес да, пайгамбарыбыз айтып атат. Кабырдан да коркунучтуураак жай көргөн эмесмин деп. Мункар, накир деген өмүрү көрбөгөн экөө келет, сенен сурайт деп. Сөзсүз сурак болот деп. Hazret Umar разияллаху анху ошондой айткан. Жан салынып суралганда, азыркы мына башымдагы акыл ушу ордунда болобу деден. Анда проблема жок, жооп берем dedi. Анда жооп берем dedi. Робуң ким, диниң кайсы, пайгамбарың ким? Өзүм токтотуп жооп берем dedi. Ошончо тууганда, алхамдулилля барыбыз Алла Таалам 100 жыл өмүр берсин, көп жашайлы. Бирок унутпайын, бай болсок дагы ыймандуу бай. Дыйканчы болсок да ыймандуу дыйканчы. Содагер болсок ыймандуу содагер. Саясатчы болсоң ыймандуу саясатчы. Ата болсоң ыймандуу ата. Бала болсоң ыймандуу бала. Ыйман бизден ажырабасын. Ыйман төмөндөбөсүн. Ыйман бакубат болуп турсун. Кайсы ыйман? Кабырга ыйман, ахиретке ыйман, кайра тирилгенге ыйман керек. Алланын алдында турганга, амалдарды таразага тартылганда, бейишке ыйман керек, дозокко ыйман керек, периштелерге ыйман керек. Бардыгын жазып атат. Ойлобоң мындай эле жүрөм депчи, эч кандай, ничего подобного. Мындай эле жүрбөйсүң. Каерде болуп периште сенен үзүлбөйт, эч качан. Башында баштаган болду, жашоонун аягына чейин билди. Жан чыгарганда да ошолор ошерде. Албетте, периштелер алмашып турат, ар кимдин өзүнүн вазифасы бар, сиз менен иш кыла турган. Сизди сактай турган өзүнчө, амалыңызды жаза турган өзүнчө, жанды чыгара турган өзүнчө, ырыскыңызды жеткире турган өзүнчө. Бардыгы. Ошон үчүн туугандар, мына ахиретке ыйман бизге жүрөгүбүзгө келсин. Мына жомок эмес. Абу Хурайра разияллаху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Башир деген сахабага айткан экен. Ал-Гифари. Кейфа анта сани фи йоумин якумун нас фихи 300 сана ли Раббил аламин.
Ay sen ertеге Allah'ın aldığında mahşarda 300 yıl turganda kандай iş kılasın? Bilesin. Min ayyamid dünya, bu dünyanın 300 yıl. Ya la yatihim haberun minas sema, asmandan bir de kavar gelmeydi. Ve la yu'mar fihim bi amr, hiç kanday buyruk gelmeydi. Adamlar 300 yıl tura degende boldu. Uyku yok. Kursağa başta birisi jeyip alayın. İçine belim talıp ketdi, oturup alayın. Ne? 300 yıl turgan delesin. Kanday gün? Oşondan Başir aytkan eken. El-Musta'an Allah. Allah'dan jardam soralgan. Allah jardam bersin depçi. Peygamber doşoq aytıptır. Fa ida awayta ila firashik fata'awwad billah min kurbi yawmin qiyama ve su'il hisab. Kaçan töşökкө жатасың го? Oşonda bir dua kılıp koy. Ya Allah, kıyamet gününün korkunçuna sakta, esep kiteptin jamandığına sakta dep surap koy. Surap koy, ziyan tartpayсың. Allah saktasın. Жатқанында ошону ayt dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam gün sayın tahajjudda Allahumma inni a'udhu bika min dhiqid dunya ve dhiqi yawmil qiyama 10 yol aytadi. Rivayetlerde gelir. Ya Allah, bu dünyanın tardığından, kıyamet gününün tardığından beni sakla dedi. Ayşe'ne öz bir evrey jööt ayalga жақшылық kılgan. Al jööt ayal Ayşe'ne özge dua verdi. Ayşe, seni Allah kabir azabından saklasın dedi. Dua verdi. Biz birbirimize dua verdik mi? Allah seni kabir azabından saklasın. Allah seni kabir azabından saklasın. Dua verdik mi? Ya Allah, atamı kabir azabından sakla, apamdı kabir azabından sakla, ayalımdı kabir azabından sakla, bir tuğandarımdı, bala çakamdı kabir azabından sakla. Dua kıldık mı? Kaçan kılavdı? Ölgönden kiyim. Peygamberimizin talimi. Ayşe'ne öz buğa çeyin uqqan emesinde. İşte kabir azabı var eken. Atigi evrey ayal Ayşe'ne özge dua verip atar. Ayşe, Allah Teala seni kabir azabına saklasın dedi. Peygamberimiz gelip kaldı. Peygamberimizge Ayşe'ne öz aytıp berdi. Bir jööt ayal mağa uşunday dua verdi degende Peygamberimiz aytты. Ha? Kabir azabı hakikat dedi. Hak, çındık dedi. Çındık dedi. Oşodan keyin her bir namazdan keyin kabir azabından sakla degen dua şariatта aldı. Şoning üçün Peygamberimiz aytты, salam bererden burada 4 nerseden paana tilegile. Dozoktun otunan, kabir azabından, ölüm jaşoosунун fitnasından, Deccal'in jamandığından. Allahumma inni a'udhu bika min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel mamat ve min şerri fitneti mesihid deccal deb anan selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm. 5 vakt namazda. Kabir tamaşa jay emasken da. Gün sayın adam balasına kayırlar. Ey men üstünde basıp жүрген adam balası. Жақшы жүр dedi. Жөн жүр dedi. Жақшы амалдарды кыл. Бирөөгө жамандык кылба. Өзүң бузулба. Жақшы жүр, кучагыма келгениңде жақшы мамиле көрөсүң. Жаман жүрсөң ошого жараша табасың. Анткени мен караңгылыктын үйүмүн, жалгыздыктын үйүмүн, коркунучтуктун үйүмүн, курт кумурсканын үйүмүн. Сага жагабы жакпайбы, мен ушундай. Түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү? Кабыл аласыңбы, албайсыңбы? Ишенесиңби, ишенбейсиңби? Кабырга баргың келеби, келбейби? Мен ушундаймын. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? İmanımız tazaladı. Peygamber aytты, zuru kuburak, kabırlar ziyaret kıltırlar. Sözlü adam ölgönde barabızda biz şey. Ağaçay mında ile bir barıp, bir cüröktü tazalap geleyinçi. Bir uçlarga bir dua kılıp geleyinçi. Bir uçlardan bir ülgü alıp geleyinçi. Anday bizde oy joktu. Anca mınca mında ile barıp dile koştur. Peygamberin sünneti bu. Peygamberimizin nesken? Sünneti.
Peygamberin sünneti. Buyruk berip atat. Zuru kuburakum. Kabırlarыңар ziyaret kılıp turla. Faydası tiyeti. Al un çıkpaydı. Un çıkpagan davatçı da kabır. Un çıkpaydı ayak nasihat aytып düşündürüp koyat da. Көп nerseni düşündürüp koyat. Kaniyetli düşündürüp. Namazlı düşündürüp. Sabırdı düşündürüp. Gayratlılıkты düşündürüp. Günöden saklanganды düşündürüp. Ahiretke dayardanganды düşündürüp. Жакшы амал кылгандарга күч кубат берип түшүндүрөт. Kabır mugallim. Alamda bir mugallim var. Süylebey düşündüre turgan mugallim var. Bardıq mugallimler süylep düşündüröt. Al süylebey düşündüröt. Mınaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin duasından. Tirmizi şerifte gelet İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamberimiz tahajjudda dua kılatılar. Allahumma zal habliş şedid vel amr raşid as'aluka el-amna yevmel va'id vel cennete yevmel hulud ma'al mukarrabine şuhud el-rukka'i sucud el-mufine bil-uhud inneke rahimu vadud ve inneke tef'alu ma turid. Özü uzun dua, bir de kısa yüzündü berip atan. Peygamberimiz tahajjudda dua kılganı, ya Allah, del habliş şedid. Habl dep arkan neyesi? Bekem arkan neyesi? Bunun içinde Kur'an'dır. Vel amr raşid. Tüz yoldu neyesi? Men senen sorayım. Korkunuştu gündün amandığı. Korkunuştu gün tiyak. Boyunda var, boyun taştaydı. Çaçı kapkara appak bolup ketedi. 2 kadam taşlaganda appak bolup ketedi çaçı. Azır çaç oңой менен өзү агарбайт да bu дүйнөдө. Атиякта жаштар, чачтар агарып кетет. Тамаша эмес да. Am yevmel vaid. Vaid korkunuştu gün, azap gün, kor gün. Oşol günü ya Allah men senden amandık dileyim degen dua. Vel cennete yevmel hulud. Tübölüktü kala turgan günde beyişti suray. Ma'al mukarrabine şuhud. Kim menen? Ya Allah sana en yakın bolgan pendeler menen. Ruku kılgan, sajda kılgan, oşolar menen birge olay. Gelişimin toluk atkargan, elbette sen rayımdusun, merimdüsün, kalaganыңды kılasın degen dua. Бұл жерде дағы сабақ қандай? Бұл Пайғамбарымыз үмметіне тәлим беріп атат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға алдына ала еле Алла Таала бардық уаданы беріп қойған. Пайғамбарымызға қиямат күні ешқандай қорқыныш жоқ. Қорқыныш күні аға ешқандай қорқыныш жоқ. Қорқыныш сізге, бізге. Ошондой күні дүнді амандығын сұрайын. Я Алла. Ошол күні маңа амандық бер. Маңа амандық бер деп. Sebep çoğun gün فَاِنَّهُ مَنْ خَافَ اللّٰهِ وَسَلَكَ الطَّرِيقَ الَّذِي شَرَعَهُ اللّٰهِ وَسَأَلَ اللّٰهِ تَعَالَى اَمَانْ يَوْمَ الْوَعِيدِ اَمَّنَهُ اللّٰهِ. Qarаңыз, kim Allah'dan korksa, Allah şeriatta bergen yolda yaşasa, jaratkan Allah Taala'dan oşol korkunçlu gündür amandığını dilese, Allah'a söz amandık verir. Allah'a sözsüz amandık verir. Allah'dan surayla amandıktı. Kabırdan amandığın surayla. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kabırga barganda adevini üretken. Kantip salamdaşasın. Assalamu aleykum der. Birimizme salamdaşatağız var kirüylermeni. Ölüklermen de oşunday salamdaşağız. Sen öyle o adanan ölüklerge. Ne için ölüklerge Peygamberimiz assalamu aleykum der salamdaşkı. Al uğavu, uqbayı, kanday olup Mana sana buyruk verilgen ölüklerge salamdaşkanda assalamu aleykum dep aytışsın. Эгерде эчтеке укпаган билбегенде анда алейкум деп айтпайт элек. Силерге Аллахтын тынчтыгы саламы болсун деп саламдашабыз. Ассаламу алейкум. Ахла дияр минал муъминин вал муслимин ва инна иншааллаху бикум лахиқун. Ас'алаллах лана
ва лакум ал-афия. Мына дуаны жаттап алайын. Кабырга барганда, кабырдын жанына өтүп баратканда дуа кылайын. Алланын тынчтыгын ошо өлүктөргө тилеп, Алланын саламын айтайын. Алланын саламы болсун силерге, эй кабыр ээлери, мусулмандардын турак жайы. Биз силерге барып келип кошулабыз. Өзүмө дагы, силерге дагы амандык тилейин деп атам. Мына. Афият, сак саламатчылык, амандык, афият. Кабырдагы амандыкты силер үчүн тилеп атам. Өзүмө да тилеп атам. Бүгүнкү күнү мен бул дүйнөдөмүн. Силерге кошулгандан кийин, я Аллах, мына ошондой тилеп атам. Пайгамбарыбыз эмне деген эле? Мусулман адамды койгондо айткан эле. Мусулман бир тууганыңарга Алладан кечирим сурагыла. Азыр суралат дейт. Не деп? Я Алла, тилим бекем кыл. Менмин деген ибадаткөй, менмин деген дагы ушундай болсо дагы, ал жак өзүм кетирип кое турган жер экен да. Билгениңди унутуп кала турган жер да, эрчи. Билбегенди какой там эстейсиң? Я Аллах, ла иляха иллаллах. Ибн Хиббан рахимахуллах риваят келтирет Абу Хурайра разияллаху анхудан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям риваят кылат Алла Тааладан. Алла Таала ант ичип айтып атат, угуп алыңыз. Ва иззати, иззатыма ант дейт. Ла ажмау аля абди хауфайн ва ла аманайн. Мен пендеме эки коркунучту, эки амандыкты топтобойм. Жакшы түшүнүп алайын. Иза хафани фи дуния, эгерде пендем менден коркусо бул дүйнөдө, аммантуху яумана кияма, кыямат күнү ага амандык берем. Кыямат күнү коркуу болбойт. Ким бул дүйнөдө Алладан коркпосо, Алла Таала тиякта коркунуч берет. Ким бул дүйнөдө Алладан корксо, тиякта Алла Таала ага амандык берет. Демек, эки коркунучту бириктирбейм деп атат. Эки амандыкты бириктирбейм. Бул жакта да коркпой, тиякта да коркпой, андай жок. Же буякта да коркуп, тиякта да коркуп, андай жок. Буяктан ким коркту, тиякта амандык. Буякта ким корккон жокпу, тиякта коркунуч. Анандай деп атат. Ва ида аминани фи дуния хафтуху фил ахира. Ким бу дүйнөдө менен корккон жокпу, аны кыямат күнү коркутам дейт. Кыямат күнү коркунуч чатак нерсе. İnsan kıyım bolu örüyoruz. İnsan korkak. İnsan alsız. Bir gün zaran çıkmaya kalsın. Normal adam olup kalasın. Bunu Kuday saklasın. Biz gölöközden korkup yürüyoruz. O kabırın canına varıp canı ötsün. Gölökön gayra karayı verip. Kim gel atat kim. Az kabır tiyakta tursun. Üyde hiç kim yok olsa çoğun üy salıp alsan. Ya, girip bütün dönsün bir süre de ötsün çizsek şimdi. İşte tık tık desin şimdi olur. Bizden kıyınsı o. Böyle talkala öyle turganday o. Jönle yaşayın değil mi? Jönen. Jönököylükte jakşı. Adam da yok. Elbette güçlü olunuz. Bay olunuz. Problem yok. Yok. Tekever bolboydu da. Tekever bol. Sarang bolboydu da sarang. Geçe bir yerden okmasam. Muflis de koyuyor. Eştekesi çok kalgan var mı? Oşondoydan üçöy de berdi. Başka biröөгө таап берет, өзүндө эчтеке жок. Ошондон үчөө экен. Бирөө ууга чыкканда, аңга чыкканда ит барбы? Аңчылыкка чыгат го? Ошол экен да. Ал ушунча аракет кылып терлеп, бирок хозяинге да өзүнө эчтеке. Экинчиси саран. Акча топтойт бирөө үчүн да. Кетти дүйнөдөн. Үчүнчүсү ушакчы. Жакшы амалдарды башка бирөө үчүн кылат да. Ушактай берип алдыра берет да. Ушактаган сайын соогуп кете берет. Өзүндө эчтеке жок. Ушакчы эң акылсыз келеси болот. Башка бирөө үчүн кыйналып сооп таап берет. Ошон үчүн келиңиздер ушакты токтотойлу. Бирөөнүн ушундай айыбын көрсөң,
Айтып қой, мындай сразу эле тилди үйрөнөйлү. Алла туура жолго салсын. Аны мен сала албайм. Эгерде болбой эле чыдай албай атса, все хорошо, анда мен барып ошо бир дуа кылайын. Я Алла. Эки чай берейин да гана айтайын. Атаңыз жакшы эле, өзүңүз жакшы атасыз. Мына иш таштап калды. Сизге жарашпайт. Болбосо жөндөн жөн эле аны ушактап, сындап ал билбейт. Сен бияқта күнөө алып атасың. Сен соңуңа кетип атат. Ал оңолбой эле турат, ошо ойдон эле жүрөт. Даже хуже иши деп. Мен мындай нерселерден турганда күнөөдөн сактанайлы, ахиретке даярданайлы. Жакшы амалдарды көп кылайлы. Биз качан кетебиз? Аны көп эле ойлонгондун кереги жок. Вообще ойлонбой эле коелу. Просто кандай кетебиз? Ушуну ойлоно турган нерсе. Себеп эненин ичинде эле ол жазылып калган да, качан кетесиң. Канча аракет кылба, эмне бале гана кылба, ошол убакта кетесиң. Ошол убакта эч качан Аллаху акбар бир алкындагы нан өтмөйүнчө, суу өтмөйүнчө, дем өтмөйүнчө кетпейт. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бирок кандай кетүү маселе бар. Ошого дайыма даяр жүрүш керек. Мына Курбан айтты окудук, алхамдулилла айт намазда. Каяктан билесиз? Канча адамдын акыркы айты ошол. Канча адамдын акыркы айты. Каяктан билебиз? Алладан башка муну эч ким билбейт. Бизге качап кичине намек да кылып койгон эмес да. Эч нерсе жок да. Кичине кой жүздүн ушу бирин билип алганда иштер жакшы болот го. Андай жок. Ошон үчүн жашоо менен рисковать этпеш керек. Жөн жашоого рисковать этпеш. Анан алхамдулилла, Алла фарзын бердиби? Ар бир күн берилди. Аллага шүгүр, алхамдулилла. Пайгамбар ошон үчүн айтты. Ким таң аттырса, үй бүлөсү амандык, ден соолугу жакшы, bir günlük rızkısı var. Bu bütün dünyanın padişahı da atmayın. Üç neresi? Balacak aman bu. Simya. Man asbaha minkum amina fi sirbi. Muafan fi bedeni. Deniz olacak şu mu? Buradan ötken vakit var be. Adamdan akçası menen, altını menen alalmaydı deniz oluktu. Sizge Allah buna nerede verip koyuyor? Үй бүлө бала чага аманды. Ва индаху куту яуми дегени bir günlük рызкы мына. Bir günlük. Annama hizat lahu dunya, hizat lahu dunya. Бүткүл дүйнөнүн байлыгы колунда бар дейт. Алла Таала барса каниеттүүлүк берсин. Биз барыбыз дагы эле бирок арызданып эле, дагы эле анан кийин Кудайым сактасын. Каниеттүүлүк чоң байлык. Пайгамбарыбыздан бирөө сурап келген, "Я Расулалла, мен бай болгонду каалайын" деди да, все. Каниеттүүлүктү танда, сенен өткөн бай эч ким жок. Эң бай сен. Алланын бергенине разы бол. Эң бай сен. Алла канча өмүр берди? Разы. Канча рызкы? Разы. Канча иззат? Канча перзент? Алланын бергенине разы бол. Бөлүп бергенине разы бол. Бирөөгө көрө албастык кылбагын. Иштин баары бүттү бар. Demek buna da hadiste ne dedi? Allah ant içip aytırdı. Men pendemde iki korkumu, iki amandıktı. Bir kılvayım hiç kaçan. Manisi kanday? Kim menden bu dünyada korksa, kıyamatta anda amandık verir. Kim bu dünyada menden korkmasa, anı korkutam. Ertege mahşar meydanında bir iş yakındatılan. Dozok canında görünür. Bir işin жақындату sonuçta Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de takvalarga mınday dep aytıp beredi. Ve uzlifatil cennetu lil muttaqina gayra ba'id. Bir iş takvalarga жақынdatılan uzak emes. Sebep mahşarda bir işe girelek, çeçim çıgalek. Bırak жақын kılıp koygonda, Kuda kalasa o şerge azdır giretikemiz dep kütüp, rahatlanıp, anı görüp, jıtın jıttap, başkaça olup turат экен да. Жүрөктөрү тынчтанып, кайгылары кетип, жалатчылыктары кетип,
башкача болуп турат. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah. Wa burrizatil jahimu lil ghawi. Ошондой эле дозок дагы көрсөтүлөт кутургандарга. Силер бара турган жериңерди силер да кичине көрүп тургула депчи. Ошол жерден булар анан ай. Бул жака бизди эмне үчүн алып келди деп абалды коркунучтан көрүп, булар армандайт дейт. Манжаларын чайнайт, бирок пайдасы тийбейт. Пайдасы. Tirmizi şerifte rivayet keret. Abu Hureyre radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Yahrucu unqun minen nar yevmel kıyame lehu aynan tubsiran ve udnan tesma'an ve lisan yantiqu yaqul inni wukkiltu bi thalathatin bi kulli cebbarin anid ve bi kulli men da'a ma Allah ilahen akhar ve bil musawwirin." Tirmizi jana Ahmad, İmam Ahmad rahimahumullah. Abu Hurayra rivayet, Peygamber aytat, ertege kıyamet günü dozoktan bir moyun çıkat eкен да. Аны эки көзү болот экен. Көрө турган эки көзү, уга турган эки кулагы, сүйлөй турган тили болот экен. Аны айтат экен: "Мен 3 түрлүү адамга жооптуу болдум" дейт экен. Алар газаптагангачы. Кандай дейт? Биринчиси tekevir. Kokpitler otga mı? Tekevir, hakikatini aytsan, bilip durup dele priznavat etmekte. Bilip durat. Жоқ деп çıkar. Tekevir, anid de. Öjör kokpitler. Oşunda tekevir, öjör kokpitlerge men dayındalgam deyken azap çağlar. İkincisi kim Allah'a şirk keltirip Allah'dan başkanı da Kuday degen bolsa, o toşo Kuday. Üçüncüsü süret takkanlar, adamın süretini takkanlar. Şuncha adamın süretini takkan paygambarыбыз tıyı salgan turganlar. Жаратылышты тарта бердим, проблема жоқ. Бирок документке ал зарылчылык, ансыз болбойт. Бирок портрет тияк-бияктардан жок. Тоба кылыңыз, таштаңыз болот. Азыр мүмкүнчүлүк бар, тоба кылганга, убакыт бар. Allah Taala'nın geçirimdүү, билбей тияк-бияк, башка иштерди кылып. Abu Davud şerifte gelet, Nasai şerifte İbn Majah'da Ayşe nevizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tünkü namazdı takbir menen açat eder. Başlaydı. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 10 jol. Ve yahmadu 10 jol. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ve yusabbihu 10 jol. Subhanallah, subhanallah. Ve estağfiru 10. Estağfirullah 10 jol aytat eder. Ondan keyin aytat eder. Allahumma gfirli vahdini varham warzuqni wa afini. Ya Allah, benim günahlarımı keçir, bana to'g'ri yo'l ko'rsat, bana rızkı ver, bana amanlık ver. Jana ve yeta'awwad min diqil maqam yawmal qiyama. Kıyamet günü tardığından, kıyınçılığından sakla deb dua kıladi. Kaçan? Tahajjud uçur, Allah'a en жақын болған, dua kabul болған uçurdun biridir. Emi Kur'an'da Allah Teala aytar. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Sahha deb kaçan kıyamet gelgende İsrafil perişte kıyqırganda tamaşa emas al. Kulaklardı jarat, yüreklerdi jarat turganda. Oşonda ne bolot eken? Adam bir tuğandan kaçat. Apasından kaçat, atasından kaçat, ayalından kaçat, balasından kaçat. Her bir adam özünün kaygısı menen alek bol. Bürö-büröge jardan beret degen jok ayak. Bürö-bürönü karay turgan jok ayak. Bürö-büröge soop bere turgan jok. Bürö-bürönü oyloy turgan, kulak sala turgan, süйлөшүр тиякта турса. Kaçıp ketip kalar. En жақындарың 5'ü. Bir tuğanın, balan, ayalın, ata-eneң, mına, ataң, apaң, uşu en жақын, uşular kaçap.
Ушулар качып кеткенден кийин кайсы дос калат дейсиң сага? Мага эч ким эч нерсе калбайт. Качат дейт. Хадисти угуңуз мен дейт. Икрима рахматулла алейх, Ибн Аббас разияллаху анхуманын кулу болгон, азат кылган. Бул өтө чоң алым болуп. Ибн Аббас разияллаху анху айтат, бир киши кыямат күнү аялына жолугат. О, эркектер барсаңар. Ялqa rajul yawmal qiyamah zawjatahu. Аялына жолугат экен да. Эми мүмкүн аял бир кетти, ол кийин кетти, же экөө тең чогуу кетти, айырмасы жок. Тияктан эми жолугат. Жолугуп, фаяқулу лаха, күйөөсү аялына айтат экен. Я хадихи, айя ба'дин кунту лаки. Аялына айтат экен. Мен сага кандай күйөө болдум дейт экен. Кандай күйөө жолдош болдум дейт. Суроо берет экен да. Эми чогуу жашашкан. Аял айтат экен, фатақулу, ни'мал ба'ул кунта. Жакшы күйөө болдуңуз дейт. Абдан жакшы күйөө болдуңуз дейт. Жамандык кылбаса жакшы болду деп айтат да, ана эмне дейт? Мо тиякта болуп атсана. Жакшы деп ана, ашы жакшы караган, жакшы баккан, зулумдук кылган эмес, акысын берген. Молодец. Так, не дейт экен анан? Ва тусни би хайр мастатаат. Күчү жетишинче күйөөсүн мактайт экен. Кылган жакшылыгын айтат экен чындап эле. Сиз мени багып, кийим кечеме алып берип, оорусам дары-дармек, мындай бала чаканы бак. Кыскасы, колунан келген жакшылыкты, то есть күчү жетишинче мактайт экен. Ва якулу лаха, ошондо күйөөсү айтат экен. Фа инни аттубу илейк льом хасана вахида. Бүгүн бир сооп сенен сурайын дейт экен. Мен сенен бир сооп сурайын. Тахабинаха ли. Ошо бир сооп берчи мага, хиба кылчы. Лаалли анжу мимма тарайна. Көрүп атасың го мен абалымда. Ушудан кутулуп кетермин, бир сооп менен кутулуп кетермин. Фатакулу лаху, аялы не дейт экен? Ма айсара маталапта. Сиз сураган нерсеңиз жөнөкөй нерсе эмес. Валакин ла утиqu ан утияка шай'ан. Сиз сураган нерсе жеңил нерсени сурадыңыз бир сооп деп. Бирок мен сизге бүгүн бере албайм. Мен сизге бүгүн бере албайм. Атахаввафу мислаллази тахаввафу. Сиз коркуп атканы мен да коркуп атам дейт. Каяктагы бир сооп дейт. Бере албайм. Болсо мактады, жакшы болду деди. Кудум ушундай бир киши баласына жолугуп калат дейт. Тиякта. Баласына учурашып жолугуп. Балам, кандай ата болдум сага дейт экен. Я бунайя, айя валидин кунту лака. Эй балам, мен сага кандай ата болдум айтчы дейт. Бул бала дагы жакшы ата болдуңуз деп мактайт экен. Ата дейт, сиздин жакшылыгыңызды өтө көп көрдүм. Чоңойттуңуз, өстүрдүңүз, канча болсо дагы. Ошондон кийин бул айтат экен, балам, бүгүн мен сенин соогуңа бир кыпындай соокко муктаж болуп атам. Берчи, кутулаармын ушундай аз көрүп турганымдай. Ал деле айтат экен, атаке, сиз сураган нерсе жеңил эле го, бирок мен сиз коркуп аткандай коркуп атам. Мен сизге бир сооп бере албайм. Мана. Ибн Касирде келет. Бул риваят Ибн Касир. Ошакта караса болот мынакей. Башкалар да риваят кылган. Демек, урматтуу жамаат, эртеге эч кимди карабай турган, кача турган, бири-биринен кача турган күн келет башыбызга. Аны узак эмес. Узак эмес. Пайгамбарыбыз айткан, "Ман мата факад камат кыяматуху." Ким өлдүбү, анын кыяматы башталды. Узак эмес ал. Кичинекей кыямат адам өлгөндө башталат. Чоң кыямат аалам өлгөндө башталат. Адам, аалам. Адам өлгөндө кичинекей кыямат, аалам өлгөндө чоң кыямат. Ааламдын өлгөндө аз эле калды. Салыштырма алуушуга чейин аалам качан жаралып, канча адам келип кетти? Элестетсеңиз, 124 миң пайгамбар келип кетти. Пайгамбарыбыз айтып атат, кыяматты көз чогуу жиберилди дейт. Канча калды дейт. Өтө аз. Ошон үчүн иншалла келиңиздер.
Musulmonmiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bizga toza yashab olib kelgan. Allohga bosh yib yashaydi. Allohning hukmini atqarib yashaydi. Payg'ambarimiz ko'rsatganday, Allohning hukmini atqaraydi. Allohning roziligi uchun. Allohni tanib yashaydi. Alloh taolo Qur'onda payg'ambarimiz qancha cheshmelep berdi. O'shani birisi Allohga жалгыздыгына iymon keltirib, вообще sherik qo'shib qo'ydi. Qıpındayдағы. Бардық Алланың тағдырында. Біреуменен кек сақташып, өтшешкен керегі жоқ. Тағдырда бар екен болды. Все. Тағдырға ішенеміз. Жақшылық жамандық бардық Алладан. Бардығы, егер тағдырға ішенсек, башымызға келіп атқан нәрселерді өткөріп қойыш оп-оңай. Бұл тағдырдағы жоқ нәрсе бізге мүмкін емес болушы. Ошон үшін бір алым айтқан екен. Бүткіл адамзат бірігіп сізге қанша зиян жеткіре алышы мүмкін білесіз бе? Қанша тағдырда жазылса, ошонча. И все. Бүткіл адамзат сізге қанша пайда жеткіреді білесіз бе? Қанша тағдырда жазылса пайда, ошонча. И все. Андан ашықша сізге ешкім пайда жеткіре албайды, ешкім зиян жеткіре албайды. Тағдырда қанша жазған болса. Қиямат күнгі періштелерге, Құранға, пайғамбарға иманыңыз күн сайын өссін, бекемделсін, қуатталсын. Анан біз алхамдулилля амалдарыбыз оңолот, мүнөздөрүбүз оңолот, алхамдулилля каниетибиз да болот, шүгүрүбүз да болот, арамга баспай, арам сүйлөбөй, бирөөнүн акысына кирбей, бирөөгө зулумдук кылбай, бирөөгө жамандык кылбай, бирөөгө пайдалуу болуп, үй бүлөгө пайдалуу болуп, чөйрөгө пайдалуу болуп, анан Алла Таала бизге алхамдулилля эшиктерди ачат. Иманга жараша. Аллахым барыбызга амал жасап берсин.